болуп көрбөгөндөй массалык сатып алуулар болуп, жыйынтыгына эл чыдаган жок. Президент Садыр Жапаров Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди Кыргызстандын Германиядагы элчиси кылып дайындады. Бул тууралуу ишенимдүү булактар билдирди. Текебаевга Германиядан Агреман 2021-жылы август айында келгени белгилүү болду. Саясатчы буга чейин элчиликке барбасы тууралуу так пикирин айтпай келген. Өмүрбек Текебаевдин элчиликке талапкерлигин парламенттин тармактык комитетинин кароосуна киргизилген жок. Буга чейин президенттин басма сөз кызматы жаңы баш мыйзамга ылайык президент элчилерди тармактык комитеттин кароосуз дайындай аларын билдирген. Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп буга чейин Эрлан Абдулдаев иштеп келген. Ал 2020-жылы июль айында дайындалган. Өмүрбек Текебаев 2021-жылдын 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Атамекен партиясын баштап барган. Партия шайлоодо 5% бузуку чектен өткөн эмес. Белгилүү оппозициялык саясатчы Текебаев парламенттин 6-чакырылышынын депутаты, Жогорку кеңештеги мурдагы төрагасы, 2010-жылы апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары болгон.